Билесиңби, кээде жаштар долбоору ар бир келген суроолордун анонимдүүлүгүн сактап, тиешелүү адистерден бекер жооп алып берип келет. Редакциябызга келип түшкөн бул жигиттин катында сүйүктүүсүнүн кыз эмес экенин ата-энесине айта албай жүргөнү баяндалат. Саламатсызбы? Жакында эле сүйлөшкөн кызым мага чоң сырын ачты. Анда кеп башынан болсун. Экөөбүз бир университетте окуйбуз, студенттер кечесинен таанышканбыз. Жылдызыбыз бат эле келишип, кыз жигит болуп калдык. Ишенесизби, бул убакка чейин бир да жолу таарынышкан жокпуз. Окууну бүтөрүбүзгө аз калды. Акыркы убакта той тууралуу көп сүйлөшчү болдук. Отуруп алып элестете беребиз. Кайда болот, кимди чакырабыз, кайсы ырчы келет жана башка дегендей. Кадимкидей эле жолугуштук. Жамгыр төгүп жаткан. Үшүп калбасын деп күрмөмдү жаап кучактап алгам. Бир саамга унчукпай отурдук. Кызым акырын гана: "Нурболот, мен сага бир нерсе айтып коюшум керек. Кийин кеч болуп калат", деди. Тамашага салып: "Эмне, балаң барбы?" деп күлдүм. "Жок, мен кыз эмесмин", деди. Мес болуп туруп калдым. Себебин билгим келди. Эрким жетпей, "Үшүп калдым, жүр кеттик" деп үйүнө жеткирип койдум. Аны жакшы көрөм. Ошол күндөн кийин бул теманы козгогон жокпуз. Ата-энем түшүнөбү деген ой башымдан кетпей койду. Аларга кантип айтсам болот? Кеңеш бересизби?